бүгүнкүгө чейин канча баатыр саттыңыз? Сатканда базар баасы менен сатасыздарбы же Базар басынан да жогору сатасыздарбы? ылдый сатабыз. 3-4 комнат үйдү жакшы ремонт жасап сатса $30,000. Көп мигранттардын баары ошол жака жакшы жашоо үчүн барат эмеспи? Анан үйлүү болгусу келет. Ошондо мен ойлодум, бул иш менен иштесе болот турбайбы? Бул жакта жакшы акча бар турбайбы деп эле анан ошо бизнес класстагы үйдү алып туруп эконом ремонт жасасак, ал үй өтпөй калат. Планировкасы дагы алып атканда аябай маанилүү. Мындай иште дагы партнерду, инвесторду аябай кылдаттык менен караш керек деп ойлойм. Мигрант болуп иштеген кезде жакшы эле жумушта иштедим, зарплатам деле жакшы болчу, бирок ошол жакты эстесем эле мындай эме боло берем, толкундана берем да. Урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен бүгүн биз Движ каналында кезектеги чыгарылышыбызды баштамакчыбыз. Эске сала кетсем, өткөнкү видеолордун биринде мен сиздер менен кыймылсыз мүлк тармагында ким кандай акча табат, ким кантип акча табат деген темада видео чыгарганмын. Ошол видеодо батирлерди алып саткан жана ушул иш менен алектенген оюнчулар жөнүндө айтып кеткен элем. Бүгүн ошондой коногубуз, ошондой бир иш менен күнү түнү алек болгон, 11 жылдан бери ал ишти адистик деңгээлге жеткизген биздин карындашыбыз Меримди чакырганбыз. Мерим, кош келипсиз. Рахмат. Мерим, сиз өзүңүздүн кылып аткан ишиңизди флиппинг деп айтат экенсиз. Ошону бир таржымалдап берсеңиз, флиппинг деген эмне ишти, эмнени камтыйт? Биздин билген эле скупщик, перекупщикпи же башкача өзгөчөлүктөрү барбы? Бир аз ошо кылып аткан ишиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Флиппинг деген бул батирди алып аз убакытта жасап кайра сатуу. Мурдакы эми флиппингди биз кийин эле өзүбүз деле билип калдык. Билбей эле ушул ишти кылып жүрчүбүз. Анда өзүбүздү ошол эле перекупщик, скупщик деп айтчу элек. Азыркы учурда ошо жаңы бир аты деп койсом болот, ошо флиппинг деп. Ошого биз өзүбүздү азыр флиппер деп атап калдык да. Алган батирлердин баардыгын ремонт жасайсыздарбы же ремонту жок деле алып сатылып кеткен батирлер болобу? Ремонту жок деле алып сатылып кеткен батирлер болот. Анткени бизде азыр 8 бригада бар. Ошол 8 бригада бош эмес болуп калат. Кээде алып, анан эми клиенти чыгып калат. Алуучу адам чыгып калган кезде биз сата беребиз. Сатып алган баагыңызга жараша же саткан баагыңызга жараша? Сатып алган баага. Биздин жумуш базар баасынан ылдый алуу. Ошол моментте сиз акча табасыздар. Ооба, ошол моментте. Биз канчалык арзан алсак, ошончо базар баасынан ылдый эле сатабыз көбүнчө. Мерим, негизи элде мындай сөз айтылат да. Шаарда перекупщиктер көп, анан ушундай сиз айтып аткандай флипперлер көп. Там ар бир фирманын, курулуш компаниянын өзүнүн эжешкалары бар, алар чала койсо эле келип акчасын төгүп алып кетет. Или кээде мындай соодалашып атсаң, ой, мен азыр чалсам эле келип эле 5 мүнөттө акчасын санап берип кетет деп айтат да. Негизичи соодалашып атканда бир нерсени алайын деп. Анан кээде ишенип деле кетпейсиң. Чындап эле ошондой кишилер барбы? Азыркы учурда эми сумма аз эмес да. Бир батирдин баасы эле бир эң орточо менен эле $40,000 тегереги да. Андан да кымбат болсо керек. Сиздин 11 жылдан бери бул иш менен алектенип келет экенсиз. Бишкекте канча киши бар ушундай сиз билген, төбөсү көрүнүп калган дегендей ошо флиппер менен флиппер деп атап коюла турган кишилердин арасында? Эми 3-4 батирлер менен иштегендер деле бар. Бирок көбүнчө именно ошол көбүрөөк бул иште көбүрөөк иштегендер биз көбүрөөк билебиз. Биз тааныштарыбыз көп дегендей. Өзүнчө группаңыздар барбы? Жок, группабыз жок, бирок ошондой группаны бир ай мурун бир нотариустан жолугуп калдык, как раз квартира сатып атып, күлүп калышты, ушу бир группа создавать этип алып эле өзүбүз эле движение кылбайлыбы депчи. Анан ошондой негизи предложениялар болуп атат, бирок ошолор алып эле
кайра бизден эми жаңы баштап аткан ошо уже флиппингке кызыгып аткандар эле кайра бизден сатып алып ремонт жасап саткандар да болот. Азыр аябай талап күчөп жатканга байланыштуу под самоделку ошол эле черновой деп коет го, ошондой квартиралар аябай көп сатылып атат. Даже ремонтко караганда. Ремонту жоктор тез сатылып атат ремонту менен. Ооба, эмнеге дегенде азыр кимдин акчасы болсо эле ошонун баары эле ушул ишке аралашкысы келип турган маалда. Мээрим, сиз өзүңүздүн окуяңызды айтып берсеңиз, өткөн кантип бул ишке келип калдыңыз? Менин угушум боюнча 11 жыл болуптур. Баштан эмнеден башталды эле? Биз жолдошум экөөбүз үйлөнгөндө биздин үйүбүз жок болчу. 5-6 жыл почти Москвада иштедик. Кайсыл жылдары ошондо? Ошондо 2009-жылы кеткенбиз. Келип кетип, бирок кайынсиңдилерим күйөөгө кетти. Эч кимди узата алган жокпуз. Именно ушул баягы вроде бы мигрант болуп иштеген кезде жакшы эле жумушта иштедим, зарплатам деле жакшы болчу, бирок ошол жакты эстесем эле мындай эме боло берем, толкундана берем да. Абдан оор Жок, оор учурдан мурун баягы ар бир адам мындай үйлүү болгусу келет го. Даже эсимде, мен Орто Сай базар жакта ошо остановкада туруп, ошо бир эле үйүм болсо менин жашоом өзгөрүп кетет деп ойлочумун да. Бирок баягы адамга эчтеке жетпейт экен на самом деле. Анан биз ошол бир үйдү алгандан кийин да адам тойбойт деп коет го. 2 комната кылам, анан 3 комната кылам, анда эле ушинтип көбөйө берет экен да баягы эмеси. Биз кетип атканда барып иштеп келдик. Андан кийин мен боюмда болуп келип төрөп 8 айлык кызымды таштап коюп кеткем. Аябай күнөөлүү сезем кызымды таштап кеткенге. Дагы да болсо. Көп мигранттардын баары ошол жака жакшы жашоо үчүн барат эмеспи? Анан үйлүү болгусу келет. Анан ушу ойлойм да, ошол жактан келгенден кийин негизи мен өзүм салон ачып иштетейин деп ойлоп келгем. Бирок ал жактан иштеп келип бияка келгенде өзүмдүн мамлекетимде мигрант болуп калдым десем болот да. Потому что бияктын экономикасы уже өзгөрүп кеткен. Биз биякта вникать этип баягы эме алгычакты мындай кайра ушул өзүбүздүн мамлекетибизге көнүп, кайсында иштеш керек, эмне кылыш керек деп ойлогучакты эле көп убакыт өтүп кетти да. Ушу бир жылдай бир $20,000 бар эле келген кезде. Үйүбүз бар болчу, машинабыз бар, $20,000 бар, салон ачам деп ойлоп келгенде эле анан салон ачам, тигини деп, муну деп ойлонуп жүрүп эле анан ачпай калдым. Бирок акчабыз иштеле берди. Акчабыз иштеле берди. Анан дагы бир квартира алалы деп эле ошо квартирага төккөн элек бир аз акча. Ошол квартирабыз далга курулуп жаткан үйгө. Бирок азыр ал аябай эле жакшы, өзүн мындай жакшы деп эсептеген строительный компаниялардын бири. Бирок ошол кезде лицензиялар алынып, көп строительный компаниялар эмеге дуушар болгон, ошондой. Ошол кезде квартирабыз бүтпөй аткан, кыйынчылыктар көп болгон да. Анан ошол кезде мен ошол үйүмдү сатсамбы деген ой менен баягы эмени изучать этип баштадым да. Ошо недвижимость тармагынчы үйрөнүп, окуп, ошондон эле анан ар кайсы жактан бул үйдү сатып берчи, тигини сатып берчи деген сунуштар түшө баштады. Ошол сунуштардан кийин эле үйдө өзүм иштебейт элем. Москвадан келгенден кийин бирөөнүн колуна иштегим келген жок да. Ошол жерде 5, почти 6 жыл бирөөнүн колуна иштегенден кийин кичине өзүм эле ошо өзүмө шеф болуп, өзүм калаган маалда бошоп, өзүм калаганымды кылсам деген ойдо жумушка кирген жокмун. Ошентип мен тигил үйүбүз получается бүтө элек. Анан бир нерсе кылып иш кылыш керек болду үйдө жатканга байланыштуу. Анан ошол биз жашаган үйдөн эле маңдайыбызда бир үй сатып атыптыр, ремонту жок.
Анан ушул үйдү сатып элем, ошол үйдөн алайын дедим. Ошол үйдү алып эсептеп көрдүм примерно. Жолдошум Россияга кеткен, как раз бир жумушуна байланыштуу. Анан күйөөсүм жолдошуман вообще сураган деле жокмун. Өзүңүз эле чечип Өзүм эле койдуңуз. чечип задаток алдым. Задаток алып туруп, ошол задатокду алып туруп берки үйгө берип койдум да. Ошол үйгө берип үйүн алам деп. Анан күйөөмдүн уруксаты жок, оформить эте албай калдым үйдүчү. Анын согласиясы керек. Анан жолдошума чалыш керек болду. Чалып срочно учуп кел, сен келбесең болбой калды десем, жай элеби дейт. Анан жумуштар болуп калды дедим. Учуп келдим, Москвадан учуп келип квартираны өткөрүп бердик. Өткөрүп берсек баары урушту мени. Кайненем урушту. Биз сатып аткан кезде, кстати, аябай жакшы. Эмне кыласың, талаада каласыңар, ушу 5 жыл Россияда жүрүп келгениңер аз келгенсем үй жокта каласыңар деп баштады. Анан бир ошо көргөн адамдар кайра ата энесине эришип келген экен. Мен магазинге чыгып кеткен кезде кайненем үйдө болчу. Эшикти ачып туруп, бул үй сатылбайт деп жаап коюп тура алардым көзүнчөчү. Мен өзүм жалгыз эле решение принимать этип эле баштагам ушул ишти. Жолдошум келди. Жолдошум келгенде задаток алдым. Эң биринчи квартирам корейцтер алган. Ошо под сдачу деп алышкан эле. Анан ошо ала турчу квартирага задатокду берип туруп, анан ишти баштадык десем болот. Ошол квартирадан жаңы квартираны алып туруп, ошондо менде $5600 ашып калды да. Биринчи жолу. Ошондо мен ойлодум, бул иш менен иштесе болот турбайбы? Бул жакта жакшы акча бар турбайбы деп эле анан ошо менен эле баштап кеттим. Анан бирок баары бир коркот экенсиң. Кандай үй алып калам деп эле баары эле эмне болуп атат? Кандай болот? Тиги жаман үй алып алба, анан минтип алба, тинтип алба дейт. Анан акырын күнү түнү эле ошол эмени рынокто изучать этип, кайсы жакта кандай баа болуп атат, уже кайсы каякта кандай баа экенин уже билип калдым өзүм деле. Анан могу арзаныраак вариант болуп чыгыптыр, бул мындай экен деп барып сүйлөшүп, клиенттер менен содалашып, түшүрчүсүн түшүрүп ушундай. Анан баягы кээ бирөөнө шашылыш акча керек болуп калган кезде баасын түшүрүп берип салат эле да. Ошондой варианттарды издегенге өттүм. Башында жолдошум гос жумушта иштейчү. Анан жумушуна кетип калат. Аларда суткалап дагы кармалып калчу. Анан кийин уже жумушуңду токтот, бияка эле иштейли деп көндүрдүм. Анан ошо менен чогуу иштеп калдык. Семейный бизнес экен. Семейный бизнес болуп калды. Жубайыңыз эмне жок бүгүн? Жубайым ушундай көп эмелерге чыккысы келбейт. Эми балким кийинирээк. Эми урушпай, талашпай экөөңүздөр кантип бул ишти алып баратасыздар? Башында Акча урушчубуз. дегенде Жок, акча биз үчүн мындай акча үчүн урушкан жокпуз. Бирок биз аял кишилер мындай ар бир нерсеге кылдаттык менен мамиле жасайбыз. Эркектер мындай боло берет. Анан башында 1-2 квартираны ремонт жасаган кезде берки иштеген балдар начарыраак жасап койсо мен принимать этпейм, сыйрыгыла кайра жасагыла деп ушинтет элем да. Десем күйөөм мен боло берет, эми койчу дейт. Анан мен урушат элем. Сен деген мага болушпай, аларга болушуп депчи. Анан ошондой нерселер боло берет экен. Баары бир ошол боюнча эле уруштук. А так именно акча жак боюнча мынчадан алабыз, мынчадан сатабыз, жок сатабыз, сатпайбыз деген. Жок, андай вообще. Ал айтат, сен өзүң кара, туура көрсөң сата бер деп коет. Анан строительдерди контролдогон боюнча ал жагын ал өзү карайт. Черновой кезинде баягы агарткычакты обойго чейинкисин ал карайт, обойдон кийинкисин мен карайм да. Ал өзүнүн жумушун кылат. Тонкий ичке иштерди сиз карайсыз? Тонкий иштерди мен карайм. Ага чейинкилерин ал карайт. Ошо материалдарды заказ кылат. Ошо батирлерди алган боюнча, саткан боюнча юридический бардык жактарын мен өзүм сопровождать. Кайсыл убакыттан кийин, мисалы мен сиздин айтып бергениңиз боюнча негизги жумушуңуз алып, ремонт кылып, анан сатуу экен да? Жанагы сиз айтып өттүңүз го, мисалы бир саат кээде бир күн ичинде сатылып кетет, же кээде ремонту жок, жанагы ПСО бойдон эле жана ремонту жок эле эмелер сатылып кетет азыр депчи. Ал ишти качан кылып баштадыңыздар? Ал ишти 3 жылдан бери кылып атам. Аякы 3 жылдан бери. Ага чейин ремонт Только ремонт.
только ремонт. Вот бир эки суроо. Сиздин ишиңизде алган маанилүүбү же саткан маанилүүбү? Кайсынысы эң көп бизге эффект берет? Алган маанилүү. Бизге эң биринчи пайдалуу алуу, арзан алуу да. Эгер биз канчалык арзан алсак, ошончо бат сатабыз. Мисалы, арзан алсаң, кайра 1 сааттан кийин эле сатып салсаң болот. Эгерде мисалы кээде эми мындай болуп калат. Акчаң турат, бирок бир жума, 10 күн, 15 күн вариант жок да. Мисалы, жакшы вариант чыкпай жатат. Анан эми акча тура бергенден көрүү деп мындай орточороок деле варианттарды ала беребиз. Мейли эми тура берсин, акча тургучак, мейли айлана берсин, бир аз болсо да кошула берсин деп. Кээде ошондой вариант алып койгон кезде сонун вариант чыгып калат, акча жок болуп калат. Эми андай учурлар да болот. Ошондой учурларда биздин азыр мен окуу баштагам. Ошол окууда акчасы бар адамдар окуп атат. Сиз өзүңүзгө өнөктөштү тарбиялап аткан экенсиз да, ошондо. Анда дагы бир суроо. Арзан батирлерди кайдан табасыз? Арзан батирлерди Сизге окшош кишилер кайдан табат мисалы? Бизге окшогон кишилер бул эми көп жылдык таанышуу, мамиле, мисалы чөйрө, ооба. Биз мисалы бир строительный компаниядан үй алып жүрсөк, алар биз постоянно алганга байланыштуу, уже бизди тааныйт. Эгер срочный мындай шашылыш эмелер чыккан кезде үйлөр бизге айтат, ушундай чалышат. Ушундай бир үй чыгып атат, мындай баада аласыңарбы дейт. 100% ал. Ооба, биздики только нал. Булар курулуп аткан үйлөрбү же бүтүп калган үйлөрбү? Курулуш компаниянын курулуп аткан да көбүнчөсү. Жок, ушул тармакта ар түрдүү иштегендер бар. Кээ бирөө башталгыч этапта алгандар бар, бирок мен именно бүткөндөр менен иштейм. ПСО берилгендерди только алам. Потому что бүтөйүн деп калгандарды алсаң, көбүнчө 2 айда бүтөт деген, 6 айда бүтөт. 6 ай акчаң жөн эле жатат. Сиз айтканча, сиз айтып аттыңыз 3 ай анан арзан табыш керек, бул эң маанилүүсү деп. Кантип тандайсыздар батирлерди? Канча квадрат метр, кайсы район? Мисалы, Кудайберген, Жал, микрорайон, Аламидин 1, центр, кандай критерийлер? Критерий деле жок. В принципе, көп маган мисалы мен кээде консультация өткөрөм, ошол боюнча консультацияга келип алып эле кайсыл жактан көп эле акчасы барлар келет, бир 5-6 үйгө акчасы жеткен адамдар келет. Кайсыл жактан үй алсам болот деп келишет да. Анан кайсы жерди айтасың депчи, именно андай жок. Мисалы мен Асанбай же центр десем, ошо именно центрден издеш керек эмес. Любой жердин, баягы айтып коет ком, кандай бир макал бар эле, на любой товар есть свой покупатель. Ошондой эле Аламидин бирдин да өзүнүн эмеси бар. Бирок ликвидность жандай тез сатылышына бар. Андан эмес. Любой жерде өзүнүн эмеси, покупатели бар. Просто самый главный базар баасынан ылдый алыш керек. Ошол эң биринчи. Сатканда базар баасы менен сатасыздарбы же базар баасынан да жогору сатасыздарбы? Ылдый сатабыз. Ылдый сатасыздар. Базар баасынан да ылдый сатабыз. Анткени биз базар баасында кармап тура берсек өтпөйт да. Турабы? Шашпайсыздар анда. Шашпай калабыз. Биз акчабыз кармалып калат. Биз канчалык батыраак иштесек, биздики количество менен. Демеки перекупщиктерден арзан баага сатып жөнөкөй киши өзүнө алам деген, батирди өзүнө алам деген, сизге окшогон флипперлерден эң сонун варианттарды алса болот экен да. Базар баасынан арзан, ремонту менен бүтүп калган, Ооба. Биз тем более ошол ремонт иштерин башкаларга караганда жакшыраак билебиз да. Мисалы, аларга караганда мындай козураак жасайбыз, жакшыраак, качественныйраак. Мисалы, декорлорду, мисалы, мен өзүмдүн биринчи үйүмдү жасаганда мен эсимде гүлдөрдү, обойлорду колдонуп, паркеттерди деле мындай билген эмесмин да. Эми күндө ошол ишти кылганда эме болуп каласың да, такшалып. Ошого байланыштуу биз уже ал сфераны билебиз. Биз ремонтту дагы бат жасайбыз, ремонтту дагы аларга караганда жакшыраак жасайбыз. Эми мисалы повар деле күндө лагман чөйө берсе, лагман дамдуу болот да турабы. Ошол сыяктуу эле биздики деле да. Мисалы биздики ремонтубуз 2 айда бүтүп калат, 3 айда бүтүп калат. Биздики 1 комнат үйлөрдү 1 айда бүтөбүз.
ОТД подключ. ОТД. Яғни 2 ай сатылат. Примерно 2 ай. Кээде бир күндө сатылып кеткен деле үйлөр бар. Бирок эми мындай орточо эсеп менен санаганда ошо примерно. Рассрочка барбы? Рассрочка жок. 100% алып жатасыздар. 100% ал. Обмен дагы рассматривать этпейбиз. Машина Машинасы жок эчтеке. На обмен кымбат болуп калат. Аны көбүнчө өзүлөрүнүн баягы өтпөгөн машиналарын, анан бул үйдү алмаштыр дейт, анын үйүн барып көрсөң ремонту начар болгон болот. Бизде азыр адамдар өзүнүн убактын аябай баалап калган. Мисалы, ал өзү бир жумуш ишти кылса, мен мисалы үй менен иштесем, мен азыр үйүмдө мисалы повар бар, үйдү жыйнаган адам бар, аларды мен жасаганга убактым жок. Ошого мен андан көрө бир күн лишнийирээк иштеп, алардын эмгек акысын төлөп чыгарганым мага эмерээк болот да, мисалы батыраак. Ошондой эле, например, башка адамдар деле мисалы өзүнүн жумушун билет, ошол сферада иштейт, акчаны табат. Бизге окшогон адамдарга мисалы даяр эле үй алганга ыңгайлуу да аларга. Сезон барбы? Бар. Кайсыл сезон тез болот? Эң жакшы сезондордун бири жаңы жылдын асты, анан августтун аягы. Анткени баягы эс алуудан көбү эс алып кетип, анан баягы келе калып эле айылдан келгендер болот. Балама үй алып берейин, мектепке, университетке тапшырып жатат деп, ошол кезде аябай ажиотаж башталат. Анан жаңы жылдын астында көбү үй алып калайын деп, жаңы үйгө кирейин. Мерим, орточо баа менен алганда сиз алып саткан батирлер, үйлөр кайсыл сумма, канчадан башталат, канчадан сатылат? Азыркы учурда 1 комнат батирлер эң баат сатылат. Анткени акчасы азыраак. 3 комнаттын акчасы көбүрөөк. 3 комнат батирлер азыр $100,000 жогору болуп атат. Ошого эми алардын кардарлары азыраак десем болот. Мен жана 1 комнат үй канчадан аласыз? Ремонтко канча саласыздар? Приблизительно канча сатасыздар? Биз бир комнат үйдүн ар бир үйдүн өзүнүн баасы болот. Мисалы, вид с окон деп коет го, терезеден, мисалы, эгер маңдайдагы үй турса, баасы арзан. Андай үйдү ачып албайт эч ким. Планировкасы, кээ бирөөлөр бар, например, биз алып аткан үйдө эле азыр 58 квадрат үй бар, планировкасы начар, кладовкасы эле где-то 8 квадрат, прихожий 11 квадрат, полезная мындай эме пайдалуу аянтчасы аябай кичинекей. Ошондой үйлөр, например, көп өтпөйт. Андай үйлөрдү алган менен шумдук ремонт жасасаң дагы туруп калат. Планировкасы дагы алып атканда аябай маанилүү. Ошону караш керек. Планировкадан баасы эң жакшы планировкалар биринчи сатылып кетет. Анан сатылса дагы, эгер кайра сатыкка чыгып калса, кымбатыраак болот да. Сатып аткан адам билет да, именно ошо начарраак планировкалар калып калат. Мисалы, даже ошол эле строительный компанияда большинство жанагындай көбүнчө ошол планировкасы начар үйлөр калып калат да, аларды арзаныраак берет алар. Же болбосо аяккы этаждар анча бааланбайт. Анткени аяккы этаждар азыр технический этаж бар деп эсептеген менен бизде илгерки баягы түшүнүк калып калган да. Угловой деген түшүнүк бар, алда барбы? Угловой азыркы түшүнүк бар, бирок азыркы үйлөр жылуу. Мурдакыдай суук эмес. Сиз алып саткан үйлөрдүн көбү эле жаңы салынып аткан үйлөрдөнбү, же Совет доорунда салынган үйлөрдү да алып сата бересиздерби? Совет доорунда салынган үйлөрдү деле алып сатабыз, бирок алар аз. Анткени алар салынбайт да. Көбүнчө жашап адамдар жашайт. Анан кээде эле мындай именно бизге баягы акчасы туура келген батирлер аз чыгат. Ошондо мисалы биз 10 квартираны жаңы үйлөрдөн алсак, бир 2 квартираны эле ошо Совет доорундагы үйлөрдөн алабыз да. Жалаң гана батир менен иштейсизби, же белкинде коммерциялык мүлк, жер таам, участоктор кетип береби? Жок, только ушул эми жалаң батир менен иштейбиз. Неге тиги башка түрлөрүн карабайсыздар? Анткени коммерцияланы
кызыккан жокмун. Балким ал жакта деле жакшы акча тапса болот болуш керек. Кызыккан жокмун, бирок жер үйлөр менен иштешип көрдүм. Жер үйлөр көптө сатылат экен. Сатылчу убактысы созулуп кетет экен, ошого байланыштуу батир эле жакшы го деп ойлоп калдым. Бүгүнгүгө чейин канча батир саттыңыз? Эгерде секрет эмес болсо. Ушуну эсептеген деле жокмун. Бул сиз өзүңүз жалгыз иштейсизби же командаңыз барбы? Канча киши? Командам бар. Канча киши менен иштешесиз? Кол алдыңызда. Азыркы учурда 4 адам. 4 адам. Алар көрсөтөт, иштейт. Ооба. Көрсөткөн кишилер өзүнчө сатканда өзүнчө, издегенде өзүнчөбү же аралашпы? Жок, мен өзүм сатпайм үйдү. Биз ошол кыймылсыз мүлк тарабында иштеген жана риэлторлорго эле беребиз. Анткени алар өзүнүн жумушун билет. Мен аныга мисалы алып жаткан адам кээ бирөө жөн эле көргөнү барат кээде. Анан мен аны мисалы Убакыт корото албайсыз ага. Убакыт корото албайм анга. Мен Асанбайдан мисалы туңгучка түшүп келгичекти кайрала албай же башка дагы апам алып келем, атамды алып келем деген учурлар болот. Андайга мен убактымды корото албайм. Мен ошол риэлторлорго эле берем, ошолор сатат. 100%. 100%. Кээде эле мындай тааныштар суранып келип эле сенде үй бар эле го, ошол үйлөрдөн көрүп алалы дегендер болуп калбаса, а так бүт эле ошо риэлторлор сатат. Мындай сурасам болобу? Маржа деп коет го. Любой бизнесте маржа, рентабельность, канча үстүнө канча процент кошосуң дегенчи. Сиздин ишиңизде ал канча процент? Бизде процент менен эсептебейбиз. Биздики базар баасынан мисалы кээ бир үйлөрдү анча кымбат эмес алып калабыз. Мисалы Алганыңызга жараша. Алганга жараша. Батирге жараша. Батирге жараша. Өзүңүздүн убактыңыз канча кетет бир батирге? Бир батирге ар түрдүү болуп калат. Бизде Кайсыл моменттеринде барасыз? Сатылып атканда барасыз, ремонт бүтүп атканда барасызбы же кайсыл убактарда барасыз? Ремонт биринчи мен агарганга чейин барбайм. Жолдошум карайт, баарын бүтүрөт. Ошо агарып, именно обой болгондо биринчи алганда барам. Примерно дизайндар кандай болот экен ойлонуштурабыз. Ошону ойлонуштургандан кийин анан уже агаргандан кийин барам. Агаргандан кийин ошо бир 10 күн, 15 күндөн кийин барам. Анда уже бат-баттан барып турам. Бир чыккан кезде ошо бир күндө бир 6-7 батирди караганга аракет жасайм. Керек нерселерин алып же жаңыраак бир нерселерди кошконго. Азыр биздин батирлерди рекламага чыгарганда көбү копировать этет. Могу жакшы ремонт экен, ушундай кылып жасаш керек экен. Же өзүлөрүнүн строительдерине көргөзүп ушундай ремонт жаса дегендер көп болот. Ошондой болгонго байланыштуу окшош болуп кетет да. Кээде башында бир 1-2 жыл мурун маган ошол эле риэлторлор жиберет эле, эже бул сиздин квартираңыз го дейт. Жок деп, болбосо биздикин эле копировать этип алган полностью. Анан ошондойлор болбосун деп, улам жаңы бир нерсени Сиз илкамды кайдан аласыз? Ремонтко идеяларды? Ремонтко идеяларды ошол эле Pinterest. Азыр командабызга дизайнер кошконбуз. Мен өзүмдүн ойлорумду айтам, ал өзү да бир нерселерди кошот. Экөөбүз биргеликте бир эмеге келебиз, чечимге. Бир баш жакшы, 2 баш андан жакшы дегендей баягы кошуп, Кооздугун, акча жагын баарын эсептеп чыгасыздар. ооба. Бирок дизайнерлер көбүрөөк расход кылышат го. Ошого байланыштуу биз азыраак, бирок ошол кезде да мындай адамдардыкынан кичине өзгөчөлөнүп тургудай кылып аракет кылып атабыз да. Биздин көрүүчүлөргө бир белек каттары айта аласызбы? Бир батирдин жеңил сатылышы үчүн кандай ремонт кылып койсо болот? Кандай сунушуңуз болот? Эмнени баалашат бизде мисалы азыр? Алып атканда дейсизби же сатып атканда дейсизби? Сатып атканда. Сатып атканда көп адамдарга мисалы ак свет, светлый тона жагат экен. Биз темно-серый, жашыл, ар түрдүү цветтерге боеп көрдүк. Именно ошо ак болгон үйлөр көп.
адамдарга жагат. Мисалы бежевый. Бул биздин маданиятка тийиштүүсү барбы дейсизби? Жок, тиешеси эмес, мындай көп адам Киргенде кенен ачык жарык көрүнүп ачык жарык болуп көрүнгөнгө байланыштуу. Анан мисалы бизде көп эле жана элементарно декорлорго келгенде люстраларды арзан алып койгонго аракет кылат го. Мисалы адамды деле жакшыраак кийинтип койсо татынакай болуп калат го, ошол сыяктуу эле квартираны деле ошол да. Жакшыраак штор илип, жакшы люстраларды илип койсо, ал мындай башкачараак болуп көрүнүп калат да. Мисалы ремонту бар, бирок ошол люстра, шторалары жок, мебели жок квартираң башкача болот да. Кээде биз мейли эми тура берсинчи, пардасы менен люстраны обязательно коесуз. ооба, обязательно коюп койсо, Сөзсүз түрдө коесуз. коюп койсо, ошол дагы мындай бир уютту создавать Берет. этет. Ошондон да батыраак сатылганга жардам берет да. Обойлордучу бир тондо, бир цвет, бир түстөгү же гүлдүү? Биз азыр обои только под покраску алып калганбыз. 3 слой шпаклевка обязательно. Андан кийин стенаны түздөп алып туруп, анан обои под покраску чаптап, анан краситебиз. 3 слой краска беребиз. Дагы бир кызыктуу нерсе, аферисттерге алданып кеткен учурларыңыз, проблема болуп калган учурларыңыз болду, ошол жөнүндө айтып бересизби? Андай учур пока боло элек. Бирок кээде ошондой проблемный объектилер чыгып калат да. Чыгып калганда мен алсамбы, албасамбы деп көп ойлонуп, албай койгон учурлар болот. Албай коюп анан эми ойлонуп эмне кылсам, кой башка бирөөнө сатып ийсемби деп анан баягы эле риэлторлорго чалам, тааныштарга чалып, ушундай бир батир чыгып атат, аласыңбы, сенин клиенттериң барбы деп. Мага окшогондор да бар да. Анан алар болсо башка мага окшогон флипперлерге чалат, ал алганга даяр болот. Биз мисалы мен эми башымды ооруткум келбейт да, жүрөгүмдү оорутуп, бул өтөбү, эмне болот, кандай деп башымды оорутуп, жаман сөз уккуча албай коеюн деп чечим чыгарам. Анан ошондой варианттарды алып туруп, бирок аябай жакшы прибыль көргөндө кичине ичим ачышып калат. Мен деле алып койсом болмок экен депчи. Былтыр жайында бир объект чыкты. Анан ошол объекттен бир комнатаны 2 комнатты ошо бирөө алыптыр, өзүнө 4 комнат кылып жасатып алыптыр. Бирок договор боюнча 2 квартирада аны 2 бөлүп сатса болот. Стенасын тосуп туруп эле. Анан кичине проблемасы бар объект эле, назначениясы туура эмесирээк болгон. Анан муну албай эле коеюн, бирок жакшы эле строительный компанияныкы, албай эле коеюн деп чечим чыгарып, анан ошентип сатылып кетти. Анан бирок ал флипперди мен деле тааныйт элем, бирок ошол аларын мен билген эмесмин. Анан кийин билип калдым ошол алганын. Анан орто жолдон 3 риэлтор отуруптур, акасы. Мен бирөөнү айтсам, ал дагы бирөөнү айтып, анан ошентип ал флипперге жеткичек деле баягы $3000 кошулуп калыптыр, оказывается. $3000 кошулуп калып, анан ал алып туруп $8000 кошуп сатты да. Ошондо бир квартирадан $12000 прибыль, $11000 прибыль көрүп атат да. Анан эртеси күнү маган бир таанышым чалып калды, тоже флиппер. Кечээ ушундай бир сонун квартира кетип калыптыр. Ошол ким алды билбейсиңби дейт. Анан билем, эмне болду десем, ошону мен алам дейт. Анан тиги эле алган кишиге, бирок оформление боло элек да, задаток эле берилген. Анан анага чалып көрөйүнчү деп чалып, кандайсың, кечээ квартира алыптырсың го, ошону клиент чыгып атат, $3000 кошуп сатасың десем, жок эже, мен анага $8000 кошуп сатам дейт. Антуй, муну мен өзүм алганда канча акчадан кур калдым деп, ошо бир жуманын ичинде ошондо $11000 прибыль болду да. Ал өзү $8000, анан ортодон ошондо 3 адам кошулуп $3000 кошулуп кетти да. Инвесторлоруңуз барбы? Инвесторлор көп предложение кылгандар, иштешели деп аябай көп, бирок мындай иште дагы партнерду, инвесторду аябай кылдаттык менен караш керек деп ойлойм. Анткени мисалы мен алдым дейли, үйдү алып, мен ошого ишенип, маган ишенип 100% келгендерди эле албасам, бирок мындай эле тааныбай эле алгым келген жок да. Анан бизге именно ошол окууга келгендерди мен алып атам. Алар менен
партнерстве квартираларды алам, прибыльди какштык бөлөбүз, ким канча акча кошсо ошонуга байланыштуу. Аякта жок. Анткени ал адам мага ишенип келип аткандан кийин мен ошол окуу учурунда эле ошол мага төлөп келген акчасын чыгарып алганга мүмкүнчүлүк берем. Ал ошол акча менен эле алып сатып, либо ремонт жасап алып сатып прибыль көргөндөр көп. Бизге окууга келгендердин көбү именно акчасы бар, бизнесте мындай көрүнүп калган адамдар келет. Анткени именно карапайым калк коркот да. Пока биз коркуп ал решение принимать этип жеткичекти, именно ошо бизнесмендер бат решение принимать этип алар уже анын баарын алып пайдаланып койгондон кийин анан бизге жетет да. Мисалычы именно азыркы учурда ошо бүт эле бизнесмендер келип атат. Мисалы 3-4 квартирага акчасы жеткен, 2 квартира. Бирок именно башкы этапта $20,000 менен киргендер деле болду. В партнерстве мен өзүм кош акчамды кошуп, аларга квартира алып, ремонт жасап, сатып прибыльдарын көрүштү. Мээрим, сиз айтып өткөндөй эле көп батирлердин ремонт кылат экенсиз. Орточо баа менен алганда 1 чарчы метрге канча доллар бөлөсүз? Ремонткобу? 1 чарчы метрге. Ремонтко ар түрдүү болуп калат. Мисалы бир бөлмөлүү батирге мисалы көбүрөөк кетиши мүмкүн. Мисалы 150 может, эми орточо $150 1 чарчы метрге. $200. Мисалы бир бөлмөлүү батирге биз декорлорду кичине арзаныраак алабыз. Анткени алып аткан адамдар баягындай акчасы азыраак болот. Биз деле, например, өзүбүз биринчи үйдү алганда $1000 жетпей калып, ошол биз каалаган үйдү ала албай калганбыз. Ошого байланыштуу кичине кээ бир жерлерден, мисалы ошол эле люстраны арзаныраагын колдонобуз, балким шторынын арзаныраагын колдонобуз. Ошондой кичине мындай экономия болот да, үнөмдө. Мисалы 3 бөлмөлүү батирге баарын кымбатыраак колдонобуз. Анткени бирок ошондо деле чарчы метрине 3 бөлмөлүү батирге канча бөлөсүз? Эми ал баягы ремонтко байланыштуу болот. Ар бир үйдүн өзүнүн ремонту болот. Эми сиздин эсеп кысабыңызда болсо керек да, мынча долларга ремонтту бүтүшүң керек. 200дөн жогору кылыш керек. Анткени бизнес класстагы үйдү алып туруп эконом ремонт жасасак, ал үй өтпөй калат. Бизде ошондойлор болгондо, кээ бир ойлойт флипперлер, алат, кымбат үйдү алат. Эптеп ремонт, мен экономить этем ремонттон деп эптеп ремонт жасайт. Анан естественно, ал үйдү ала турган адам акчалуу адам. Ал келет да, бул эмне деген ремонт? Баарын сири, мен жаңы ремонт жасайм дейт. Бысып алгандай эле. Бысып алгандай эле болуп калат. Ошон үчүн кымбат батир алып атканга жараша ремонтун да кымбат жасашың керек. Ал эми мисалы эконом үйдөн алсак, биз ал жака жанагындай премиум материалдардын баарын колдонсок, анда биз өзүбүздүн пайдабыздын баарын эле квартирага жумшаган болуп калабыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө премиум үйдү алып атасыңбы, ошого жараша ремонт жаса, эконом үйдү алсаң, ошондой ремонт жаса. Ошондо сенин чөнтөгүңө жараша пайда аласың да. Мээрим, өткөндө бизде конокто Lalafo сайтынын директору келген, анан ал берген маалыматта мындай бир кызык нерсени байкадык да. Кыргызстанда батирлердин көбү 20,000ден 60-65% деди, 20,000ден 80,000ге чейин экен. Ошол баанын ортосунда 20дан 80ге чейин көп батир бар экен, алым сат көп эме болот экен да, соода. Алыш бериш дегендей. Адан жогоркусу да, адан ылдый өтө аз экен. Сиз ушу менен макулсузбу? Мен макулмун. Сиздин тажрыйбаңыз ушуну тастыктайбы? Ооба. Эгерде биз 3 же 4 комнат батир алып, анын ремонтуна дагы биз көбүрөөк акчаны талап кылабыз, убактысы да көбүрөөк болот. И сатканда дагы балким 3-4 ай болсо 5-6 айга чейин барып калышы мүмкүн. Бирок ал жактан биз тапкан пайдабыз көбүрөөк болот да.
Сиз ушул Lalaфо, House KG сайттарынан баатыр издейсиздерби? Кээде Азан издейм, баатыр. кээде чыгат. Негизи эле сиздин болгон акчаңыздан көбүрөөк мүмкүнчүлүк келсе керек, туурабы? Ооба, Мүмкүнчүлүктөр дайыма келет, ал сиздин болгон каражатыңыздан да көбүрөөк болуп келет. ооба, Негизи эле. ооба, Көп учурда жок дейсиз. ооба. Ошол учурда ал мүмкүнчүлүктөр башкаларга кетет же эч ким аны колдонбой калат да. Ооба. Мисалы, мен бир батирди алдым. Акчам турду, бир жума 10 күн турду. Анан эми акча тура бергичекти ала берейин деп мен алып коем. Анан бир 2 күндөн кийин Сонун башка бирөөнө акча керек болуп калат да, сонун вариант чыгат. И ошол вариантты, например, мен алайын дейм, бирок акча жок болуп калат. Ошондой учурларда мен өзүмдүн тааныштарыма же болбосо окуучуларыма алып берем да. Ушул сиз айтып өткөн окуучуларыңыз боюнча жана сиз окутуп аткан курсуңуз боюнча бир тереңирээк, кененирээк маалымат берип коесузбу? Мисалы биздин канча сом турат, ким катыша алат, кайсыл убакытта өтөт, кандай түрдө өтөт жана кандай жыйынтык натыйжасы болот? Мен бул окууну баштаган кезде Жанетта деген подружкам именно ушу окууну мен баштайын деп деле ойлогон эмесмин. Мен ушул онлайн тармакка деле чыгайын деп деле ойлонбойт элем. Анан Мерим төлөп берген сүйүү комьюнити деп ачып калды. Ошол жакка барып Жанетта менен таанышып калдым. Жанетта баарыбыз чогулуп баягы таанышабыз го. Анан таанышканда баары аябай мен мындаймын, мен бул жакта салонум бар деп аябай өзүлөрүн тааныштырып атат. Анан мен келип эле ошо кыймылсыз мүлк тарабында иштейм деп койгом. Анан баары ойлоптур мени риэлтор го депчи. Анан көп деле маани бербейт эле. Анан Жанетта менен баягы жакыныраак сүйлөшүп, аны менен мен өзүмдүн ичимде болгон нерсени баарына эле айта бербейм. Эгер мен ошол адам мага жакын экенин сезип жатсам, только ачылам да. Анан Жанеттага айтып берсем эле, бул жакта сонун движение бар турбайбы, давай ушуну мындай кылабыз, мен да кирем ушул тармакка деп калды. Анан ошо менен эле обучение келип калдык. Обученияны баштаганда мен биринчи акча табайын деп ойлогон жокмун обучениядан. Мен айткам, мага самый главный результат. Мен ошол алган окуучуларга уят болбой, алар пайда көрүп ыраазы болгудай кылышым керек. Окуучу болуш үчүн акчаң болуш керек. Окуучу болуш үчүн акча болуш керек. Бир батир алганга канча? Бир батир алганга, да, $40,000. $40,000 менен башташ керек. Же болбосо хотя бы $20,000 бар болуш керек. Ошондой. Анда сиз менен чогуу иштеп калат. Анда мен менен чогуу иштеп калат. Же болбосо дагы бир $20,000. Ошол жакта мисалы 10 адам болсо же 5 адам болсо ошол жактан бирөө менен партнерство кылып иштесе болот. Ошо менен эле баштап калдык. Анан анда деле мени көп тааныбаганга байланыштуу мындай коркунчсуу келгендир деп ойлойм да. Акысын сделка бүткөндө аласызбы? Жок. Обученияныкын башында эле алгам. Бирок акчасы бар адамдар айтканда ишенип келишти. Мен ыраазымын аларга. Результатты көргөздүк. Квартираларды алып бердик. Результат дей берип, ошого байланыштуу мен өзүмдүн убактымды дагы аяган жокмун. Обучение 2 ай болду. 2 ай обучениянын ичинде биз кайсыл жактан материалдарды алабыз. Материалдарды биз көп жылдан бери иштешкенге байланыштуу кайсыл жакта арзан, кайсыл жакта кымбат билебиз. Ошол контактлардын баарын бердик окуучуларга. Алар, например, алар мисалы үйүндө туруп деле телефондон эле доставка заказывать этип ишин кыла берсе болот. Мындайча айтканда, жумушун жеңилдеттик десем болот. Кайсыны кандай кылыш керек, кайсыга маани бериш керек, кандай үйлөрдү алыш керек, ошолордун баарын үйрөнүштү. Жада калса ушул сферада иштеп жүргөн эже да келген. Анткени ал көп нерсени мен билбейт экем, мындай эле алып эле ремонт жасап көп нерсеге маани бербей жүрүптүрмүн деп келген да. Ыраазы болду. Бүткөндөн кийин ыраазы болуп, мен на самом деле ушу көп нерсени билбей жүрүптүрмүн, маани бербечкем ушуларга деп. Ал бир квартираны 3 ай ремонт жасаптыр.
3 ай ремонт жасаганда сиздин стандарт боюнча бул өтө көп. биздин стандарт боюнча бул өтө көп. Биз жок дегенде 1,5 айда жасайт элек. Анан биз ошол мен окуучума ошол эжеге үйдү алып бергенде ал баягы сразу дагы ремонт баштабаптыр, кечирээк баштап, анан мен аныга ошол үйдү ПСО бойдон эле сатып ийгем да. Как раз клиент чыгып калды, анан үстүнө бир аз акча кошуп эле сатып койгом. Ошол үйдөн дагы бир вариант чыгып калды. Аныкы 5-этажда, меники 9-этажда, экөөбүздүн квартирабыз оп-окшош. Анан баягы практика учурунда мен үйлөрдүн баарын көргөзөм. Мен өзүмдүн квартираларымды көргөзөм, окуучулардын квартираларын көргөзөм. Бүт баары практика жүзүндө болот. Ошондо биз биринчи ошол эженин үйүнө кирдик, окуучулар менен кирип көрүштү. Андан кийин биз жасаган үйгө кирдик. Алар айтты да, эми асман менен жердей депчи. Баягы талап жок болгондон кийин көп нерселерди мен мисалы өзүмдү деле элестетсем, биринчи квартирамды жасаганда көп нерсени билбейт элем да. Билбесең талап да мындай сурай да албайсың да адамдан. Анан көп нерселер талап болбогонго байланыштуу начар болуп калган. Элементарно ошол эле светтер туура эме болгон эмес. Боелгон светтер эмес. Боелгон ошо светтер да туура эмес болуп калган. Ошол эле мисалы кухонный гарнитур заказывать этиптир, анысы деле баягы илгерки эмеде болуп калган. Ушундай көп нерселерчи. Анан эми азыр деген уламдан улам биз деген баягы жакшырганга аракет жасап атабыз да. Последний мода менен кылганга аракет жасайбыз. Ошолордун баарын соблюдать этип, эми экөө болбосо бир эле үйдө, аныкы 5-этаж, биздики 9-этаж. Киргенде эле адам, ошол окуучулар биз уже разницасын түшүндүк деди да. Мисалы ошондой да, көп адам просто биз көп нерсеге маани бербейбиз. Анан ал тармакта баягы күндө иштегенге байланыштуу. Мен кээде, эми мен айтпайм, прям идеальный бол. Кээде строительдер туура эмес кылып койсо, мен барып туруп ошол жерде могул жерди кайра сыйрып, кайра жасагыла деп сразу айтам да. Бул болбойт экен. Биякта оңдошуңар керек экен деп. Ошондой нерселерди мисалы көп эле мейли кой, мейли боло берсин, эчтеке болбойт деген учурлар да болот да. Мерим, бул иш менен жаңы баштап же баштайын деп ойлоп аткандарга кандай кеңеш бере алат элеңиз? Эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек? Сиздин эсиңизде, өзүңүздүн ката кетирген каталарыңыздын негизинде балким айтар кеңешиңиз, акыл насаятыңыз? Эң биринчи базар баасын арзан алуу. Алат десе эле любой вариантты ала бербеш керек. Срочный варианттар чыгат, ошондой вариант алганга аракет жасаш керек. Ремонтту адамдар башкалардынан өзгөчөлөнтүп жасаганга аракет жасаш керек. Ошондо жакшы баада бат сатканга мүмкүнчүлүк болот. Мерим, сиз курулуш компаниялары менен иштейм деп айттыңыз. Курулуш компаниялары менен иштегенде ПСОго жетип калган, тапшырылып калган үйлөрдү алабыз деп айттыңыз. Ошондо булардын баардыгынын бүтүп ал үйлөрдүн баарын техпаспорту жок да. Ошол моментти кандай кыласыздар? Эмне документтерине карайсыз? Может, долгосрок болуп калган объект же бир эле батарея кичке сатылып кеткен болуп калса, негизи өтө арзан сатканда бир аз проблемасы бар эмелерди арзан сатып бергиси келет го элдерчи. Ошондой акыбалда калып калбаш үчүн кандай чараларды көрөсүз? Эмнени карайсыз? Аябай арзан болсо обязательно изучать этип баштайм. Юристке чалам, могул объект боюнча, мисалы, эгер мен ал жерден ала элек болсом, сенде эмелер барбы, эмне проблемалар бар, ызычуусу жокпу, ошолордун баарын билип туруп анан алам. Эгер жанагындай кичине сомнительный эмелер болуп калса, анда мен өзүм албаганга аракет жасайм. Бирок кээде албай ошондой прибыльды ала албай калабыз. Бирок баары бир лучше тынчыраак уктайын деп андай объекттерди албаганга аракет жасайм. Мерим, сиздин окуяңыз, башыңыздан өткөргөн кыйынчылыктар, жубайыңыз менен ынтымакташып кылган ишиңиз, бүгүнкү күнгө чейин жеткен жетишкендиктериңиз абдан кубанычтуу жана мен ойлойм көп эле кишиге мындай үлгү катары айтсак болот. Сизге окшогон Кыргызстандын мындай ийгиликтүү ишкер жана жубайыңыз менен ынтымакташып кылган бир
үй бүлө катары келечекте каалоо тилектериңиз, максаттарыңыз, кыялдарыңыз кандай, эмне иш кылгыңыздар келет, кандай максаттарды өз алдыңызга коесуздар, ошодон да бир айтып берип койбойсузбу? Азыркы учурда ошо батирлердин санын көбөйттү. Анан негизи баягы ар бир адам балдары үчүн, үй бүлөсү үчүн аракет кылат эмеспи? Ошондой эле биз деле ушул тармакта иштегенде балдарыбызга үй болуп калса экен, ушулар жакшы жашоодо жашаса экен деп баштаганбыз. Азыр именно окууга келип окугандарга мисалы бир бөлмөлүү батирин 2 бөлмөлүү кылып алайын деп аракет жасагандар дагы болот. Ошондойлор мага окшоп ошол бир батиринен ушинтип батирлерди көбөйтүп алганга салым кошконго аракет жасап атам. Бирок башка чөйрөдө өзүмдү элестете албайм. Балким ушул кыймылсыз мүлк тарабында эле иш кылабыз го деп эле ойлоп атам. Рахмат. Мээрим сизге келечекте ийгилик. Мен ишенем, сиздин кылып аткан ишиңиз бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын мындай чыныгы элдик экономикасы, күнүгө базарда эмне болуп атат, бул мындай кандайча айтканда реальный жашоодо реальный тирлик, реальный соода болгон сектордо иштеп атасыз. Жана ошол кылып аткан ишиңизде да ийгилик каалайм. Бүгүнкү болгон маегибизден абдан моокунумганды. Көп биз мындай үстүртөн же мындай четинен угуп билип жүргөн нерселерди бүгүн ошол иш менен күнү түнү турса, эртең менен турса да, жатса да ойлонуп алектенген адис катары сиз менен маектештик. Ошолор берген жоопторуңуз мындай так бүгүнкү жашообуздун бүгүнкү кыймылсыз мүлк базарында реальный бир сүрөттү бизге сүрөттөп айтып бердиңиз. Ошол үчүн да рахмат. Анан сиз кылып аткан курстарыңыз мен каалайм көбөйө берсин. Өнөктөштөрүңүз, инвесторлоруңуз анан Кыргызстандын эң белгилүү кыймылсыз мүлк айымы болушуңузду да тилейм. Рахмат. Рахмат келгениңизге. Бул мен акыркы жолугушуубуз болбосо керек. Балким биз да сизге срочно тез арада шашылыш түрдө сатыш керек болгон кыймылсыз мүлкүбүз болуп калса, албетте сөзсүз түрдө кайрылабыз. Убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Силерге да чакырганыңызга чоң рахмат. Аябай сүйүндүм мен да чакырууну угуп. Каналыңыздар өркүндөй берсин, өсө берсин. Силерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Эмкисинде жолдошуңуз менен келиңиз.